Күчтүү аймак өнүккөн мамлекет. Акыркы жылдары региондорду өнүктүрүү аракети күч алды. Айрыкча элет жеринде ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Алсак жеңил өнөр жайын өркүндөтүү, жумуш орундарынын санын көбөйтүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдүн өсүшүнө дем берүү максатында мыйзам долбоор иштелип чыккан. Натыйжада өндүрүш ишканалары үчүн социалдык төлөмдөр 27%дан 12%га азайтылды. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Текстиль тиги өндүрүшүндө иштегендердин салыктык чегерүүлөрүн жана камсыздандыруу төгүмдөрүн оптималдаштыруу. Мындай максатта өткөн жылы мыйзам долбоор иштелип чыккан. Ага ылайык кийим-кече тиккендерге, кездеме чыгаргандарга чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Эми аталган чөйрөдөгү чакан ишканалар биригип, түзмө-түз сырткы буйрутмачылар менен иштөөгө шарт түзүлдү. Комплексин деп коет, иш чара алып барышыбыз керек. Бул албетте бүгүнкү күндө чачырап жүргөн ишканалар биригип бир площадка түзүлүп, мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ошол бүгүнкү мыйзамчы, социал төлөм мыйзамы ошого пайда болуп, ошого кандай бир себепкер болуп атат да, бириккиле, чоңойгула, социал төлөм бүгүн азайды, ачык-ачык иштегиле деген. Буга да бир аз убакыт керек. Мыйзам аталган өндүрүштө иштеген юридикалык жактардын салык жүгүн жана социалдык чегерүүлөрүнүн өлчөмдөрүн азайтууга, юридикалык жактар менен жеке ишкерлердин ортосунда бирдей шарттарды түзүүгө багытталган. Бул январь айынын ортосунда күчүнө кирген. Мындан ары текстиль жана тиги өндүрүшүндө иштеген ар бир жумушчу орточо эсеп менен мурдагы 1500 сомдун ордуна азыр 400 сомдон төлөшөт. Ушул эле ишканалар үчүн социалдык төлөмдөр 27%дан 12%га азайтылды. Мурдагы салыштырмалуу азыр өтө эле аз болуп калды. Анткени азыр орточо айлык акы 16 000 сом болсо, анын 40% примерно 4 000 сом болот. 4 000 сомдун 12% где-то 1000 сом тегереги болду да. Эгер мурда 10 000 сом көргөзө турган болсо, айлык акы минимальный эмес, орточо где-то 10 000 көргөзө турган болсо, ошондон 2725 сом төлөш керек болчу да. Ошондо где-то примерно айлыгы буга чейин 10 000 сомдон болсо, где-то 2 эсе 3 эсе азындады. Салыктык чегерүүлөрдү жана камсыздоо төлөмдөрүн оптимизациялоо боюнча соцфондко дайыма кайрылуулар келип түшөт. Мындан улам аталган мекеме экономика министрлиги менен биргелешкен буйругунун негизинде текстиль жана тиги өнөр жайында эмгектенген юридикалык жактарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүн оптималдаштыруу маселеси коюлган. Тиги өндүрүшүндө эмгектенгендердин көп экени эске алынып, социалдык төлөмдөрдү азайтуу маселеси келип чыкты. Көптөгөн талкуулардын негизинде иштелип чыкты. Азыркы күндө бул мыйзам күчүнө кирди. 2019 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков кол коюп берди. Азыркы учурда болсо ошол тарифтерди колдонуу боюнча тиешелүү өкмөттүн токтомун иштелип чыгып, бекитүүгө жиберилген. Бул мыйзам өлкөдөгү текстиль жана тигүү тармагын өнүктүрүүгө олуттуу таасир этет. Ошондой эле атамекендик чет өлкөлүк керектөөчүлөрдүн ири жана сапаттуу буйрутмаларын жүзөгө ашыруу боюнча аталган чөйрөдөгү өндүрүштүн потенциалын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, азыркы этапта элет жеринде ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Мисалы, салык жагынан колдоо боюнча айыл чарба продукциясын кайра иштеткен ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 80%га кыскартылды. Айыл чарба кооперативдер, соода логистикалык борборлор, машина трактордук станциялар үчүн мүлк салыгы 50%га азайтылды. Ал эми пайдага болгон салыктан булар таптакыр бошотулган. Бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен өлкөнүн региондору өнүгөт деген ишеним бар. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.